Бирок дагы деле үмүтүм бар. Казино боюнча чечимге кайра келебиз. Муну жокко чыгарабыз деген үмүт бар да. Бирок жер маселеси чечилгенден кийин, чек ара маселеси чечилгенден кийин аркага жол болбойт. Президент менен бир жерде сүйлөшкөндө айтты да, эгерде мен депутат болгонумда деди, ошол каркыра берилип атканда бердирбейт болушум дебеди. Кече дагы денонсация кылганга болбойт деген бир жери бар экен. Биз азырынча чындыгында суну иштеткенди билбеген элбиз да. Качан мактаса болот? Бийликтен кеткенден кийин. Форум түзүп коюптур деп сөгүп аткан мезгилде бир гана маалымат каражаты жазып чыкты да. Мен ал жерден чыгып кеткенимде бул азаттык болду да. Анан азыркы президентибиздин башына иш түшүп турганда деле эң көп чагылдыргандардын бири ушул болчу. Саламатсызбы? Сиз медиа хабды көрүп жатасыз. Аты жөнүм Али Токтакунов. Бүгүн бизде конокто парламенттеги Ыйман Нуров фракциясынын лидери, депутат Нуржигит Кадырбеков. Кеп Кемпир-Абад маселеси боюнча. Кемпир-Абад маселеси боюнча азыр маселе тереңдегенден тереңдеп баратат. Ошол учурда депутат Кадырбеков бул жерден бир компромисстүү жолду сунуштаганын көрө алдык. Жана ал менен президентке кайрылды. Биз азыр ошонун тегерегинде сүйлөшмөкчүбүз. Студиябызга куш келипсиз. Биз сиздин кайрылууңуз чыгаруу менен эле чакырдык. Анткени биз үчүн мындай бул эки тарапты ортого чакырган бир мындай чечимдей көрүндү. Сиз Кемпир-Абад маселесин чечүүнү 3-4 жыл, кеминде 5 жылга чейин кое туралы деп сунуш кылдыңыз, президентке кайрылдыңыз. Менимче ал жетти болуш керек. Эмне үчүн ушундай чечимди сунуштап атасыз? Азыркы бийлик чечерине көзүңүз жетпей атабы же башка да себептер барбы? Биз факторлорду уккубуз келет. Эми чечкенге көзүм жетет. Чечип коюш же ар жака чечип коюш, же бер жака чечип коюш бул боло турган нерсе да, бирок акыбети кандай болот? Кээ ошондой болуп атпайбы? Акыбети эми эч кандай деле болбошу мүмкүн, бирок көрүп атабыз мына каркыра маселесин, андан мурдагы маселелерди азыркыга чейин элдин журттун көөдөнүндө арман калып калды да. Азыркыга чейин барсаң арманын айтат, кап биздин жер эле, балким биздикидир, балким биздики эместир, бирок ошол нерсе калып калып атпайбы? Биринчиден ушул кичине мораторий болуп, убакытты жылдыра турсак, эгерде чындап эле азыркы позиция туура болсо, элдин андырган мүмкүнчүлүк болот эле. Экинчиден, президент жалгыз, депутаттар 90, ошон үчүн ратификация деген бар. Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы. Бизди мындай түңүнө эле колдоп берсин эмес, балким кеңешин айтсын, туура эмес жагын туура эмесин деп айтсын, туура жагын туура деп айтсын, көбүрөөк көз, көбүрөөк жактарын көрөт деген ниет менен балким ратификация деген система бүт дүйнөдө бар да. Ошон үчүн бул ратификация бир башка пикирлерге карата бир туура эмес мамиле болбош керек. Бул керек нерсе, ар түрдүү пикирлердин болгону. Анан биз добушту берип койсоң эле нерсе да, кнопканы басыш оңой, колду көтөрүп коюш андан да оңой. Анан кичине колгоп койсоң, бул ручканын сиясы кетет, колуң кичине кыбырайт, бул оп-оңой нерсе. Бирок чечим тарыхый. Бирок чечим деген тарыхый нерсе болуп атпайбы? Мен билесиз, кече да айтып кеттим, казино боюнча абдан каршы болгом. Бирок дагы деле үмүтүм бар. Казино боюнча чечимге кайра келебиз. Муну жокко чыгарабыз деген үмүт бар да. Бирок жер маселеси чечилгенден кийин, чек ара маселеси чечилгенден кийин аркага жол болбойт. Бул эл аралык маселе. Туура. Анан мен бүт кыдырып келдим. Кыдырганда эми эл менен баарлашасың. Балким баары бир бийликти сыйлайт, сүрдөйт, коркот. Бирок шыбырап келип айткандар көп да, кап ушу башка чечеси болот эле, шашпай турсак болот эле депчи. Карасам көп адамдардын жүрөгү ооруп, назарынан калып туруп чечим кабыл алып турабыз да. Ошон үчүн мораторий болсо, туура болсо муну көрөлү, туура эмес болсо аны көрөлү. Анан мен чечим кабыл ала турган киши катары бир көзүм менен көрүп келейин деп атам да. Мисалы мен билем, өзгөн кара сууда ушул территория, Нусузак жакта территория бар экендигин, бирок эми картадан билем, угуп билем, барып көргөн эмесмин да. Эми Ташакурдан аш түшүп келатканда Кампир-Абад көрүнөт. Куршаптын жанынан баратканда Кампир-Абад көрүнөт. Бирок ал көрүп койгон башка. Жер маселеси кадам-кадам болуп чечилиш керек да. Анын үстүнө ал жерде адамдар жашайт, балык тутат, тиричилик кылышат, дыйканчылык кылышат. Албетте, мисалы каркыра же үзөңгү куш, ал эл түздөн түз жашаган жерлер эмес эле да. Ал жайыттар, жайлоолор, мындай алысыраак жакта. Бул ошол эл түздөн түз жашаган үчүн ал жерде башкача мындай ой пикирлер болуп атат, талаштар болуп атат. Башка тиги каркыра менен үзөңгү кушка караганда эселеп көп азыр назарыбызда болуп атат да. Анан кийин бирок ошол эле учурда чек арада жерди берип, жер аласың чек ара маселесин чечиш үчүн. Бул турган эле иш. Албетте эки ошол чек ара тилкесин чечүү үчүн эки президент жаман көрүнгөн. Азыркы бийлик да ошону айтып атат да, жаман көрүнсөк дагы биз элге жакпаган чечимге барсак дагы чек араны чечип коелу. Ошондо баардык мындай өзбек тарап менен маселе чечилет депчи. Бул ынандырбай атабы? Биз билесиз го, бир жагы өзүбүздө да бар. Мисалы,
кичине чек арада баягындай бир кагылышуулар болгондо эле Facebooктун баатырлары дивандарда отуруп жаза баштачу эле да, чек араны чечпейсиңерби. Чек араны чечиш абдан кыйын маселе. Азыр бүт дүйнөдө жылдар бою чече албай жүргөндөр бар. Анткени сенин бир тилегиң бар, ал жактын бир тилеги бар. Сен муну туура дейсиң, алар муну туура дейт. Биздин жер деп сен айтасың, жок биздин жер деп булар айтат. Эки башка документ, эки башка мезгилдеги негиз бар. Ошон үчүн чечип койбойсуңарбы деп эмес, мындай башкачараак талап койсок болмок да. Мына эми чечимге жакындап баратабыз, бирок кандай чечим? Чечип коюш оңой эле. Мисалы, каалаганыңды ал, калганы меники десең эле чечип койсуң. Каалаганыңды алчы деп. Же алар айтыш керек. Силер каалаганыңызды чалып алгыла, биз кол коюп берели десе, андай чечилет. Андай болбойт экен да. Анан экинчиден ушул чечимге азырынча мен ынанбайм, анткени өзүм документтер толук карабасам, картографтар менен документтер алдыма келгенде деле мага юристтер керек, картографтар керек, дипломаттар керек. Түшүндүрүп берүү үчүн. Билесизби, мындай коллективдүү иш да. Өткөндө документтерди берсе, мен айтканмын, бир рабочий группа түзөлү, жумушчу топ. Ошолор менен чогуу карап чыгалы деп. Жалаң депутаттардын бардыгын түшүнө бербейбиз. Бул жерде билесиз, мындай түз кесилген эмес да биздин чек аралар. Ойдуңу менен, булуң бурчу менен. Ошон үчүн буга аябай дыккат убакыт керек да. Мисалы, экзаменге даярдансаң деле канча бир 1-2 ай даярданасың дегенде кеп. Бул жер маселеси, кайра кайтпай турган маселе. Ошого жакшылап отуруп алып, анан албетте жер алмаштырдык, биз көбүрөөк уттук деп атабыз. Ал деле болушу мүмкүн. Ал жерлерде болуп барып көрүп келели. Көпчүлүк айтат эми жердин сапаты кандай. Өткөндө бир айтып атат, 3 Huawei'ге бир iPhone алмашасызбы деген деле сөз болуп калышы мүмкүн деген да ойлор болуп атат да. Эми жердин сапаты, анан суунун деңгээли, суу негизги товар болот деп атабыз. Ойлоно турган маселелер абдан көп да. Анан эми геосаясат деген бар. Ресурс маселеси, ресурстун бөлүштүрүлүшү дегендей. Ошондо сиз айтып атасыз, азыр негизги ушул маселенин чечилишине каршы ойноп турган негизги нерсе депутаттар, анын ичинде сиз документтин өзүн көрбөгөнүңүздөр. Анан дагы бирөө тар убакыт болуп калды, туурабы? Мындай чечимди талдаганга, изучать эткенге, мындай иштен тактаганга көп убакыт, кенен жетиштээрлик убакыт берилген жок деп. Мен таң калганым, макул өзбек өкмөтүнүн суранычы менен деп бир жерде кеп чыгып кетти. Жана негизи эле бул маселелер ачыкка чыкпайт документтер деп. Ошон үчүн элге жарыялаган жок. Бирок депутаттар болгондо дагы фракция лидерлери жөн эле мындай эч жака чыгарбайбыз, өзүбүз эле көрөбүз деп ошондой шарт менен дагы көрө алган жоксуздарбы ортодогу келишимде? Эми фракция башчылары жөнүндө билбейм, бирок комитетте ушул маселе болду. Бир карап көрбөйлү. Жөн эле эч кимге чыгарбайбыз, биз өзүбүз эле көрөлү, өзүбүз үчүн деп. Ал маселени мен көрдүңүз, жанагы ачык каралганда деле бир алдын ачык каралбадыбы? Андан кийин жабык режимге өтпөдүк. Ошол мезгилде сурадым. Бул документтер ачык элеби, үйгө алып кетип окусак болобу десек, андай болгонго болбойт деди. Анда бир жерде отуруп алып окуйлу деген маселе болгон. Ошону айтам. Комитет мүчөлөрү деле бир жок дегенде 2-3 күн карайлы деп ошентип эле аткан, анан кийин эмнегедир баягы добуш бербегендер болду да. Эми мен президенттин ниетин аябай сүйлөйм. Чындыгында маселени чечип коеюн деген жакшы нерсе. Мына чек арадан канча ырчтар чыгып атат, туурабы? Инциденттер болуп келген. Азыркы Өзбекстан президенти чындыгында жакшы лидер. Кошуналар менен жакшы мамиледе болсок деген жакшы саясаты бар. Албетте, иши менен далилдеп келатат. Иши менен далилдеп келатат. Кыргызстан жөнүндө жакшы пикирлерди айткан. Мындай чечип алып, тынч жашайлы деген бул абдан жакшы ниет да. Бирок жакшы ниет бул адашпайсың деген кепилдик эмес да. Жакшы ниет менен деле кээде адашып калышы мүмкүн. Анан өткөндө чын айтайлыбы, президент менен бир жерде сүйлөшкөндө айтты да, эгерде мен депутат болгонумда деди, ошол каркыра берилип атканда, бердирбейт болушум дебеди. Мейли ким кандай жаман көрсө деле мен бердирбейт болушумун. Бул сөз мага абдан жакты да. Кийин ушул сөз бизге айтпасын, ошондо депутат элеңер, көңүл көзүмдү карабай, пикириңерди айтып койбойт белеңер, убакыт берсеңер, балким убакыт сурасаңар убакыт берет элем, иликтебейт белеңер деген сөз болбосун. Мындай деле болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен ачыгын айтайынбы, мамлекет башчыбызга ниет тилегибиз абдан жакшы. Баягы айтат го, сөзүн эмес, ниетин кара, жүрөгүн кара депчи. Мен жакшы ниетим менен айтып атам да. Эгер мораторий болсо, азыркы позиция туура болсо, мезгил ордуна коет, эл түшүнөт аны. Эгерде билип-билбей кичине жаңылып кала турган болсок, муну дагы мезгил ордуна коет. Шашылыштыктын себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эмнеден көрүп атасыз?
Эми билбейм, мен баягындай бир кандайдыр бир көңүрт, бир купуя иштер болду дегенге ишенбейм. Ошон келип турганда бүтүрүп коелу деген эле ниет болуп атат го дейм. Бирок эң жаманы кайра кете турган жолду бузуп алсаң, же өпө бирөөнү өрттөп алсаң ошол жаман да, кайра кайтканга болбой калат экен. Кечээ дагы денонсация кылганга болбойт деген бир жери бар экен. Ар бир бул келишимди кайра денонсация кылганга болбойт. Бул эми Кемпир-Абад боюнча гана, чек ара боюнча эмес, ошо чашка боюнча. Бирок эми албетте тең башкарабыз деп атат. Бул жакшы нерсе. Бирок азыркы президенти жакшы, кепилдик берсин. Бирок бул президент төлөп тура бербейт да. Биз жактагы бийликте калмашат. Анан эртең бүрсү күнү андай эмес мындай, бул биздин жер. Эми эмне кылсаңар ошо кыла десем эмне дейбиз? Бүткүл дүйнөдө азыр кээде конфликт болуп атат, согуштар болуп атат. Ошол мамлекеттер деле бири-бирине кепилдик берген, кол салбайбыз, ынтымактуу болобуз. Ооба. Деп кепилдик берген. Бирок реалисттик деген теория бар да, дүйнөнү башкарган өкмөт жок да. Эгер башкарган өкмөт болсо, ошого биз арызданмакпыз. Ошол үчүн анархия да. Кийин жагдайга жараша өзгөрүп кетет. Улуттар уюмун уккан эч ким жок. Мындайча айтканда, жанагы денонсацияга жол жок деген жери мени азыр ушул кенен токтолгум келип атат да. Демек, жол жок дегенде мага жакшы мындай жакшы маанидет түшүндүрүп атышат. Бул биздин пайдабызга болуп атат. Эртең бір күнү тигилер айнып кетпеш үчүн ушу тең башкарууга кепилдик катары деп түшүндүрүп атат да. Анан баягы эми көп жерлери бар экен. Ошон үчүн мен принципиалдуу кечээ добуш бербей чыкканым ошол. Бул бир саботаж эмес, бул бир бейтартиптик эмес. Түшүнбөсөң, билбесең, окубасаң эмнеге добуш бересиң? Макул десең дагы жаңылыштык, макул эмесмин десең да жаңылыштык. Ошол үчүн мораторий болсо мүмкүнчүлүк болот. Эгерде чынында ушул позиция туура болсо, мен көзүм жетсе кошо эле чыгып айтам, элге журткачы. Айланаңдар, бул адашып атабыз деп. Азыр көрөрмандарды үчүн да тактап коелу. Бул маселе сиздердин профилдик комитетке 2 жолу коюлду. Биринчисинде Айдарбеков мырза жетектеп турган учурда, анда сиз жана бир нече депутат макул болгон эмессиздер. Сиз каршы добуш бергенсиздер. Каршы добуш берген. Анда каршы добуш бергенсиздер. Анткени документ жок эле. Бирок көпчүлүктүн добушу менен маселе өтүп кетип, бирок комитет төрагасы кол койбой коюп, комитет төрагасы алмашылып, анан мына кечээги жыйында кайра маселе козголду. Анан сиз алдында добуш бербестен залдан чыгып кеттиңиз. Бирок бул жерде кворум түзүлүп калды, Кадырбеков кворумду түзүп берди деген дагы мындай сөздөр чыкпадыбы? Аны билген бар, билбеген бар дегендей. Ушул боюнча да кенен айтып берсеңиз. Негизи жагдай кандай болду? Кворум ал жерде жаралды беле? Кимдер чыгып кетишти, кимдер каршы добуш беришти? Эми ушул сөз чыкканда абдан таң калдым да. Ошол жерде карап отургансып, мен менен кошуп отургансып, ушундай сөз чыгарышып, аны дагы абдан ынанымдуу жазып, түкүнчүлөр менен баарлашып сүйлөшүп алган экен, анан антиптир деп. Бул жалган да, мен ал жакта добуш бербей катышкан жокмун. Бирок баягы балким бир сөзүм өтүп калабы, таасир этип каламбы деген ниет менен чындап докладчикти уктум, суроолорумду да бердим. Чындап суроолорумду бердим. Жоопторун уктум, бирок жооптору мени мындай ынандыра алган жок да. Анан добуш берүүгө жакындаганда суроолорумду берип жооптарды алгандан кийин жыйнаштыларымды жыйнап алып чыгып кеттим. Ошондо чыгып баратып мен кызматкерлерден сурадым, кворум болобу же болбойбу десем, сиз чыгып кетсеңиз болбой калат деп айткан. Кийин балким башка бир мүчөлөр да келип, ошол күнү жок мүчөлөр бар эле да, балким алар да добуш беришкендир. Мен муну тактай элекмин. Ошон үчүн чыгып кеттим. Анткени айтып атпаймынбы, кантип добуш берем? Биринчи таанышып, көзүм жетсе, анда мен мейли кворум түзсөм да калып добуш бермекмин. Бул туура эмес же туура депчи. Ошон үчүн мен элиме журтуман эчтеке дей албайм. Ошол эми бот дейбизби, фейк дейбизби, балким билип билбей айткандыр. Кантсе да биздин элибиз, аларга мен бир таанышым жок. Бирок ушул туура эмес маалыматтан, жалганчыладан улам аябай мага тарынгандар көп болду да. Ошондо мен кайра тескерисинче мындай тыянак чыгардым. Бул маселе канчалык эл үчүн маанилүү экендигин. Көрдүңүзбү, Кемпир-Абад маселеси канчалык маанилүү экендигин чындыгында. Ошол менин ал жерде эч кандай бир тиешем жок болсо деле, жок жердеги чыккан ушак ишенип айыптап аткандарды угуп туруп, ошондо тыянакка келдим да, көрсө өтө маанилүү турбайбы депчи. Ошон үчүн ар биринесинде жакшылык бар. Мен бүгүн айттым, бир сөз бар да, эгерде бирөөнүн күнөөсүн алгың келсе, анан өзүңдүн соогуңду бергиң келсе, жаманда жалган жала жап депчи. Ошого мен чындап эле айттым, эгерде ким биринчи баштаса келсин, мен 10 000 сом белек берем деп. Чын. Макул.
Бул эми процедуралык бул ортодогу маселе. Негизги нерсеге келсек да, биз сиз айттыңыз документтерди көргөн жокпуз деп. Биз андан бетер көргөн жокпуз. Биз билдирүүлөрдү гана угуп атабыз. Президенттин билдирүүсүн, анан сиз ошо докладчиктин билдирүүсүн деп атасыз. Ага дагы ынанган жокмун деп атасыз. Анан элге дагы бир жолу айтып түшүндүрүп коелу. Сиздин түшүнүгүңүз боюнча ушул Кемпирабадтын айланасындагы маселе кандай болуп атат? Мына биздин уккан билдирүү боюнча 900 горизонталга түшүрүп, ага чейинки бошогон жерлер 1246 гектар жер Кыргызстандыктарга өтөт. Анын астындагы жер, суунун астындагы Өзбекстанга өтөт. Бирок сууну теңме-тең пайдаланабыз деп жатышат. Ушундайбы? Мындан артык дагы кандай чечимдер бар? Эми логика мындай болуп атат. Эми бул түбөлүк турган кесип болсо, алдын иштетпесек, андан көрө ал жерлерди алып, биякта берип кое берели. Андан эмне? Биз азырынча чындыгында сууну иштеткенди билбеген элбиз да. Мына мисалы Нарын дарыясы агып атат, ошол эле Нокен жакты караңыз. Тегерегинде суу жок, жерлер иштетилбей турат. Бирок жерди иштеткенди үйрөнгөндөн кийин бул суунун баасын ошондо билебиз да. Билбейм, азыр дүйнөдө ушундай өлкөлөр бар, сууну укмуш дечет да. Насостор менен чыгарып, каналдарды казып дегендейчи. Бул бир жак, экинчи жагы азыр жылдан жылга көрүп атабыз, мөңгүлөр азайып баратат. Бул Кемпирабад мындай турсун Арал деңизи солуп калды. Эми чындап эл аралык саясат, эл аралык келишимдер бул бир адамдын өмүрү эмес да. Мен чындап Кыргызстандын түбөлүк кыямат-кыямга чейин болушун каалайт элем. Бул жерде Кытай ошондой да 1000 жылдык стратегия менен ойлонот да. Ооба. Көп жылдык алдын ойлоно бериш керек да. Бирдеме болуп мейли. Суу 900 эмес, керек болсо 600га да чыкпай калды. Эмне кылсак деле. Акыбал кандай болот анда? Бир күнү Кудай бетин нары кылсын, Өзбекстан азыр туризмден көбүрөөк таба баштады, байкасаңыз, дыйканчылыкка караганда. Ооба. Биз дыйканчылык биз үчүн приоритет эмес, мынча деле суунун кереги жок экен бизге деп туруп азайтып алса дагы эмне болот? Ошо Өзбекстандан ашкан туристтер анан бизге келип атпайбы? Чынында эле. Мисалы, азыр 900 деген горизонталдан да ылдый түшүрсө, түшүп кетсе, анан анын айланасы жер, бошогон жерлер Өзбекстандык болуп калат да. Сиз айткандай, ал жер бул боюнча рекламалар да кетип атат. Ушундай туристтик аймакка айланат Кемпирабадтын тегереги деген Өзбекстанда. Ушундай жер болсо, ал жерди тоссо, суу Өзбекстандын ичинде калып кетсе, анда кантип 50-50 кылып пайдаланабыз деген маселе да турулуп атат да. Көрдүңүзбү, мындай суроолор менде да бар да. Анан билесизби, мен ишенем, мамлекет башчыбыз ушунча эл добуш берип шайлагандан кийин балким биз түшүнбөгөн нерсени түшүнүп аткандыр, биз көрбөгөн нерсени көрүп аткандыр. Ошого убакыт керек болуп атат да. Азыр мораторий эң сонун чечим болмок. Анан мындай маселеде аша чапканда туура эмес, кайдыгер болгондо туура эмес. Мен мындай бир ушул маселени тирешип, улуттагы бир ынтымакка доо кетирип, радикалдык чараларды каалабайт элем. Албетте бул тирештин предмети болбош керек да. Анан бир саясий жанагы бир саясий очко кыла турган нерсе болбош керек да бул маселечи. Бул эл маселеси, жер маселеси. Бардыгыбыз бирдей ойлоно турган маселе. Ошон үчүн бул бир сунуш. Менимче эгерде мен ишенем, мамлекет башчыбыз бизди деле угат. Мамлекет башчыбыз ушу шайлоону эми карасаңыз өткөрдү. Мурда караганда эми көрдүңүз да, бир аз болсо да ресурстар азыраак колдонулду, административдик. Кудай жылга өтүп калдык. Анан эми парламентке келгенден кийин өзүнүн эли букар болгондон кийин албетте угат, тыянак кылат деп ишенем. Анткени бир сөз бар да, муну Кабустами деген даанышман киши айткан экен. Эгерде дейт, заар тилди колдонсоң, бул өчөгүш алып келет экен да. Жеңил ойлуулук өкүнүчкө алып келет экен. Анан өжөрлүк уятка алып келет деген бир сөз бар. Азыр тиякта биякта өжөрлөнбөй, ушул жолду тандасак, убакыт бардыгын ордуна коет. Орусча бир сөз бар, время лечит дегенчи. Убакыттан өткөн таразада жок, убакыттан өткөн калыстагы жок, соттагы жок. Бирок азыркы учурда байкасаңыз, канчалык адамдардын пикири ою ушул эле болуп калды. Азыр мен мигранттар менен сүйлөшүп келдим, бир жерде отуруп келген экен. Алардын деле сөзү ошол, бизде деле ушул болуп атат. Мына ушул мораторий демилгеси эң жакшы демилге болуп атат деп алар деле айтып атат да. Мораторий боюнча Кемпирабадтын жанындагы ошол Кароол айылынын тургундары дагы кайрылуу жасап чыгышты. Алар мораторий дедиби? бир жылга ушул чечпей кое турбайлыбы Кемпирабад маселесин деп суранып атышат да. Алардын так кесе айткандары ошолор. Ошол жерде түзмө-түз жашаган адамдар. 500 метр, 1 чакырым аралыкта жашайбыз биз, бир жыл деп атышат да. Анан чын эле баягы азыр калың элге маалымат жете элек да. Кагазы жок болсо билдирүү
билдирүүнү кантип кабыл алабыз деген маселе турат да. Анан ошол учурда кемпир абадты коргоо комитетин түзүп, ошол жерге кирип жыйын кылалы, бул маселеге каршы туралы деген адамдар, саясатчылар, журналисттер, активисттер камалып кетти азыр. 26 болду, балким дагы көбөйүп атышы мүмкүн. Бул боюнча сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди жаздыңыз Facebook'a, биз көрөрмандарга дагы угузгубуз келет. Бул туура көрүнүш болдубу? Эми мен мисалы үчүн ишенбей турам. Алардын ошондой мамлекеттик төңкөрүш жасайбыз деген аракет кылышты депчи. Анткени бир видеолорду чыгарышпадыбы, жаздырып алган алардын чогулушунан аудиолорду чыгарышты. Ал жерде төңкөрүш кылалы, басып алалы деген сөз жок. Ал жерде митинг уюштуралы деген сөз бар. Бирок митинг уюштуруу бул конституциябыздагы укугубуз да биздин. Эми Али мырза, өзүңүздүн сурооңузга өзүңүз эле жооп бердиңиз чындыгындачы. Бирок мейли дейлик. Өткөндө бизге ички иштер министрлигинин өкүлү келди парламентке. Суроо берсек, чындап эле негиз бар, алардын сөздөрү, далилдери бар деп атат. Эми көрөлүчү далилдери кандай бар экен. Мейли, арасында эми адамдын жүрөгүнө кирип чыкпагандан кийин ошондой ниеттегилер деле бардыр, аяктан билебиз. Бирок биз ниетке эмес, аракетке карап туруп тыянак кылабыз да. Мисалы, ачууга алдырганда мойнун жулам, колун сындырам, же болбосо өлтүрүп таштайм, өпкөңдү үзүп коем дейбиз да, туурабы? Анан ушуну жаздырып алып өпкөсүн үзөм деп атат деп кармабайбыз да. Чындап барып, мойнун кайрый баштаса, анан кийин кармашка туура келет да. Анан мейли, арасында ызы чуудан баш чыкпаган саясатчылар дагы бар. Албетте. Албетте. Митинг менен өмүр өтүп аткандар деле бар. Макул дейли, бирок тиги жаш балдарды эмнеге кармайт? Кечээ эле Тажикстан менен болгон биздеги кырдаалда ошо жигиттер медиа тармагында чоң кызмат кылып берди эле. Эң туура. Эми билесиз да, эми жигит болгондон кийин, мекендеш болгондон кийин кээде оюн айтат, кээде курчтук кылат. Негизгиси бири-бирибиздин духубузду өчүрбөсөк да, бизге дух азыр аябай керек. Кыргыз элине дух эле болсо гүлдөп кетебиз, Кудай берсе, көрөсүз го? Келечегибиз абдан кенен. Азыр сүйлөшүп отурабыз мигранттар менен. Биз жашаган жакта дейт, жакшы экономикасы жакшы, бирок биздегидей береке жок. Пандемия учурунда дейт, кыргыз эли ушундай бирикти дейт. Аякта туруп алып алар да суктанышты дейт. Дүйнөдө бир да өлкөдө биздегидей ынтымак болгон жок дейт. Кечээ Тажикстан менен кармашта көрдүңүз. Эми кармаш деп айтпайын. Ушу келишпестикте тажик элин айыптабаш керек. Көбү тажиктер деп атат, тажик эли деле согушту каалабайт. Тажикстан бийлигинин агрессиясы экени белгилүү. Ошол учурда көрдүңүздөр, биздин элдин ынтымагын көрдүңүздөр. Тим эле көзгө жаш келет. Айсулуу күрөшүп аткандагы ынтымакты көрүңүз. Ак жол күрөшүп аткандагы ынтымакты көрүңүз, мындай бирин-бири кучактап 6 мүнөт телевизордун алдында кандай ынтымакпыз. Ошон үчүн бул эми ынтымакка кичине доо кетирип коюшу мүмкүн да. Анан бөркө ал десе башылгандар болот кээде. Кээде туура эмес маалымат бергендер болот. Мен суранат элем, мен каалайт элем, балким ушундай эле керек болсо үй камагына чыгарып алып туруп, анан тергесе. Айтат го, жанагы орустардын бир макалы бар, азыр орусча кандай болот билбейм. Будай менен тиги анын кабыгын бөлүш керек да. Анын үстүнө президент өзү деле бир билдирүүсүндө айтпады беле, түрмөгө алып кирип алып аларды бакканда эмне деп Матраимов боюнча суроого жооп берип алып айтты эле да. Мынча кишини деле азыр мындай айтканда да, кармоонун канчалык зарылчылыгы бар. Мен эми ишенем. Расында эгерде далилдери бар болсо, албетте үй Өткөндө камагына ушу мен көрбөдүм, бирок бир видеодо ушул жазуучу турат эле да, укук коргоо орган кызматкери сени шашпа дегендей бир сөздөрдү айтып атат депчи. Анан эми тиги изоляторго алып киргенден кийин булардын ден соолугу, өмүрү аманат да. Кандай мамиле болуп атат, ойлонгонум ошол. Анан эми мыйзам аял деле сыйлаш керек, бирок аялга бизде бир аз башкачараак мамиле. Ошон үчүн мен суранат элем, мен каалайт элем, балким үй камагына чыгарып алып тергесе, агын ак десе, көгүн көк десе, мен биздин соттордун, биздин укук органдарынын адилеттүүлүгүнө ишенгим келет, ошол үчүн тилек кылам. Анан кийин чындап эле жана боттор маселеси, бир кампания жүрдү. Комментарийлер жазышты, билдирүүлөр жазышты. Ой, ушинтип кыйкырып чыгып атышат, буларды камаш керек деп. Кыйкырган үчүн эле адамды камай берсе, анда Кыргызстанда адам калбайт го. Себеби дегенде, ошол кишилер кармалып атканда мен дагы айылды элем. Анан айылдагылар Facebook'ка жазбаганы менен, YouTube'ка комментарий жазбаганы менен, алардын ушул бийликти сындаган сын пикирлери Атай Бейшенбектикинен ачуу да. Ой пикирлери Эрлан Бекчороновдун курч, мисалы үчүн. Же болбосо Клара Сооронкулованыкынан курч. Алар жазган жок. Бирок болгону ушул камоолор ошондой пикирлерди кайра күчөтүп атпайбы, мындай бийликке болгон нааразычылыкты күчөтүп атпайбы деген ой кетти да. Элдин реакциясын көрүп туруп. Сиз сүйлөшкөн адамдар эмне деп атышат? Негизинен ушу сиздин айтканыңыз чындыкка жакын эле го.
көпчүлүгү билесиз да, бирөөлөрү бар оюнун ачык айтып чыгат, бирөөлөрү акырын келип кулаң ачып урайт, бирөөлөрү ичинен арман кылып тынат. Балким ушуларды чала кылды дегендер деле бардыр. Бирок негизи бул эми адамгерчилик жактан алып караганда бирөөнүн кайгысына кубанган бул жакшы нерсе эмес, бул руханий оору да. Анткени бирөөгө жамандык кааласаң ошол нерсе башыңа келип калышы мүмкүн. Комментарийлерде ошондон ары жок болуп кетсин, чирип кетсин түрмөдө 20 жыл камалсын дегендерди окуп атам. Эми бул нерсе сен деле башыңа келип калышы мүмкүн, Кудай бетин ары кылсын. Бирок эми тарих баары бир өзүнүн ордуна коет. Бир учурдагы душман делгендер, мисалы 37-жылы ошондой эле жагдай болгон. Бирок эми эмне кылгандарын билбейм, бирок азыр аны баатыр деп билебиз да. Ооба, 37-жылы жазага тартылгандарды эмне деп гана каралашкан эмес. Бул ошол мезгилде чындап эле ишенгендер деле болгон экен. Булар эл душмандары деп. Айтматовду карасаңыз, эл душманынын баласы деп мамиле жакшы болгон эмес экен көп жерлердечи. Бирок эмне болсо деле, ким болсо деле бул биздин жарандар. Кыргызстандын жарандары. Ошон үчүн бул жерде бир аз менимче айкөлдүк, адилеттүүлүк болот деп мен терең ишенем. Эми буга чейин мамлекеттиги төңкөрүп, бийликти мыйзамсыз жол менен алабыз деп көп адамдарды камашкан, туурабы? Анын ичинде азыр президент болуп отурат, Садыр Жапаровду да ошол берен эме камашкан. Мындай караганда азыр камалгандардын ошол 25-26 адамдын ичинен карап көрсөң, ошол бийликти төңкөрүү үчүн, мисалы, логика менен алганда деле ресурс керек, адам керек, мүмкүнчүлүк керек, электорат, потенциал. Жүргүлөө менин артынан барып азыр басабыз дей турган болсо, ээрчий турган адамдар керек. Бирок андай ресурсу жок эле, мындай жөн эле жыйынга катышып койгон адамдар экени эле көрүнүп турат да, мындай куралданбаган көз менен караганда делечи. Ушунун өзү ынандырбай жатат. Туура эле айтып атасыз го, мен мисалы ошончолук ресурс, ошончолук потенциал бар беле, жок беле. Мисалы, мурдагы эки революция дейбизби? Карасаңыз, мурда эки революцияны чындап мындай ресурсу бар күчтөр бириккен да ал мезгилде. Ошолордун да катышуусу менен болгон. Кыргызда бир сөз бар, бакырчак төнүн баары жакшы деп. Бул жерде эми оюн пикирин ачык бакырып айткандар деле кошо кетип атпайбы? Жаш балдарга чындап мага мындай чындап ичим ооруп атат, көңүлүм ооруп атат. Жана аялдар. Жана аялдар. Арасында билесизби, ачыгын айтайын, мага деле жакпагандар бар. Өткөн 2020 жылкы шайлоодо бизге бир чоң мындай доомат эми билип-билбей коюп алган. Ошол бизге аябай чоң тосуолдук болгон. Ошолор деле отурат. Бирок кеп анда эмес да, мындай жеке таарынычтардан бийик болушубуз керек да. Анан чала болуп турушуну көрмөк дегенден такыр алыс болушубуз керек. Анткени бийлик бул 3 буттуу отургучтай дейт да. Ошонун бирөөсү адилеттүүлүк дейт. Мындай бекем болуш үчүн адилеттүүлүк да болуш керек. Чын айтайынбы? Биздин молдокелер, алымдар айтат. Мындай падышаны көп деле сындабай эле койгула, ансыз деле акыбалы оор. Акыретте ар бир адамга жооп берет депчи. Ар бир адамга жооп берет. Мисалы, ата балага, аялга жооп берет, мисалы үй бүлөнүн башчысы. Койчу өзүнүн малдарына жооп берет. Бирок ушундай адамдар болгон, падыш болуп эле жөн эле чөп болуп калсам, уй жеп коймок, ошо менен жок болмокмун. Булбул болсом сайрап өтүп кетмекмин, топурак айламакмын, эч ким эчтеме сурамак эмес. Ушунча элге кантип жооп берем? Арасында ачы калганы бар, кеч калганы бар. Бирөө айткан экен, ошо мамлекеттин четиндеги жолдо эшек баратып буту кайрылып калса мен жооп берем, анткени жол менин айымдан ушундай болуп атат депчи. Ошон үчүн чындап ушунча элдин жоопкерчилиги бар, бул дүйнө акырет. Ошол жагынан да баарыбыз эле мактап турсак, чындыкты кайдан табат? Баарыбыз эле ой ушул туура жолдо кетип атасыз. Ушул айтканыңыз туура, бул кадамыңыз абдан сонун баланс дейбиз. Билесизби, бирөө мактаганда дейт. Бирөө мактаганда дейт. Ошо ылайыксыз элем деп ойлоп койгон жакшыраак дейт да. Анткени мактоо бир жаратканга ылайык деген сөз бар да. Анан ошол мактоо үчүн дагы азап тартпасам экен деп. Анткени билесиз, мактоо бул бетине мактоо адамдын мойнун сындырган менен барабар да. Жакшы жактарын канча-мынча биз деле көрөбүз, бирок мактап чыккан жокпуз да. Качан мактаса болот? Бийликтен кеткенден кийин. Ошон үчүн мен бирдекени түшүндүм. Бийликте турган адам өзүнө кылган мамиледен тыянак чыгарбаш керек экен. Өзүнөн мурдагыларга мамиле кандай? Ошондон тыянак чыгарыш керек экен. Мурдагыларды сөксө, мурдагыларды жамандаса, мурдагылардын абийирин, аброюн тебелесе, Кудай буйрса келечекте буга да ушундай эле мамиле болот да. Ушул боюнча бир окудум эле. О, падышам, таш жарууда атагың, бирок сенин бир нерсеңе капамын. Сага сатсам падышаны мурунку, кийинкиге сени дагы сатамын деген бир ыр бар да. Ушул мага ушунчалык таасир эткен. Ошон үчүн учурдул келет, тарых өзүнүн баасын берет. Биз деле аманчылык, тынччылык болсо архивбиз. Жакшы жактарын айтабыз учур келгенде. Бирок азыр көбүрөөк
анча мынча туура эмес багыттар болсо ушуларды айтып турганыбыз жакшыраак дейм да, бул биздин чоң жардамыбыз болот. Албетте. Анткени бирөө айткан экен, бирөө сындаса сүйүнүп калам, анткени мойнумдагы чаян мени чакканчакты эскертип койду, ошол дос экен. Анан баары жакшы, чаян деле чага албайт деп унчукпай тургандар аягында келип зыян кылып коебу деп корком депчи. Ошон үчүн Кудай кошоматтан сактасын. Бүгүн айтпадымбы, сый урмат башка, кошомат башка. Боштук башка, жумшактык башка, катуулук башка, бекемдик башка. Берешендик башка, ысырапчылык башка, ошол эле мезгилде сараңдык башка, анан кийин сарамжалдуулук башка. Алмаштырып албайлы да. Мен ишенем, мамлекет башчыбыз бул жагынан даанышмандуулук кылат деп. Айтып деп туруш керек, албетте. Ал үчүн дагы бир нерсе, жанагы сөздү улай, падыша боюнча кепти. Мурунку президенттерди анга түрткөн, ошол президенттердин көзүн жаап турган кошоматчылар же жан жөкөрлөр азыркы деле бийликтин айланасында, азыркы деле президенттин айланасында турганы бештен белгилүү да. Ал үчүн өтө ойлонуунун кереги жок. Архивтерди ачып, маалымат сайттарын карап көрсө эле жетиштүү. Анан ушул окуялардын шарданында кээ бир маалымат каражаттарынын артынан кысым башталды. Мына Азаттыктын сайты 2 айга жабылды. Анан ошол эле учурда эч бир сот чечими жок туруп эле банк эсеби бөгөттөлдү. Акчаларын ала албай калышты. Мунун өзү Кыргызстандын эл аралык чөйрөдөгү имиджине терс таасирин тийгизип атат. Бир топ эл аралык уюмдары, укук коргоочулар буга тынчсыздануусун билдирип чыгышты. Албетте Кыргызстан ушундай чет өлкөдөн жардам алып көбүн эсе бюджетти толтурган өлкө катары. Бул бизге мамлекеттин экономикасына канчалык таасир этиши мүмкүн? Имидждик жоготуу. Эми билесизби, бир жагдайда зыян көрүнгөн нерсе бир жагдайда пайда. Мисалы азыркы кээ бир мурдагы мамлекет башчысы абакта отурат да. Балким убагында ал киши деле азаттыкка мамилеси мындай башкача болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө эң көп чагылдырган маалымат булактардын бири азаттык болуп атпайбы? Ооба. Кечээ мен деле бул менен ысык суук мамилем деле жок. Кээде мындай биз колдобогон нерселерди деле жакшы жагынан көрсөтөт. Бул эми редакциялык саясат. Бирок кечээ баягы элдин бардыгы ушинтип чыгып кетиптир, чыгып кетпептир, анан кворум түзүп коюптур деп сөгүп аткан мезгилде бир гана маалымат каражаты жазып чыкты да. Мен ал жерден чыгып кеткенимде бул азаттык болду да. Ошон үчүн туура маалыматты көрсөттү. Ошон үчүн анан азыркы президентибиздин башына иш түшүп турганда деле эң көп чагылдыргандардын бири ушул болчу. Эми билесизби, мамлекет башчысы өз чечим кабыл албайт. Кеңешчилер аябай көп болот. Мен убагында администрацияда иштейт болчумун, президенттин катчылыгында. Анан ошондо дагы азаттыкты жабуу чечим кабыл алынганда кээде жагат, кээде жакпайт, бирок мен каршы тургам да. Десем, эми сенин пикириң өзгөчө, жазып коебуз. Бирок ошого жетпей ал бийлик кетип калган. 2010-жылычы. Ошон үчүн менимче эми сөз эркиндигине толеранттуу болгонубуз жакшы го. Анткени альтернативалуу булак сөз болуш керек. Анан сиз жакшы кыйратып атасыз деген адамдар бул учурда аягында келип жарга жанга түтөт. Карасаңыз, ошого чейин канча революция болду, жооп берген бир гана президент. Айыпталган бир гана президент, тегереги дагы деле жашоосун улап атат, ишин улап атат, карьерасын улап атат да. Биз келип эң аягында күнөөнү бир адам койгон адамдар болуп атабыз. Системага эмес, партияга эмес, же болбосо бир саясий концепцияга эмес. Ошон үчүн мамлекет башчыбыз, мен ишенем, акылмандык менен башкача чечим кабыл алат деп. Албетте бул эл аралык имиджге аябай чоң зыян тиет мунун. Анткени биз башынан ушул жагынан бир аз өзгөчөлөнгөн болчубуз да, кошуна мамлекеттерге карагандачы. Бир убакта демократиянын аралчасы болдук. Эркиндик боюнча рейтингибиз бир топ бийик болчу. Эми азыр балким дүйнөдө геосаясат алмашып атат, структуралар өзгөрүп атат, саясий структуралар, бирок бизге бул имидж жакшы эле жагынан кызмат кылып берет эле деп мен ишенем. Албетте сөз эркиндиги бар өлкө, эл бийлиги бар өлкө деп Кыргызстан мындай коңшу өлкөлөрдөн моюнча алдыга озуп, анан ошонун негизинде көптөгөн жардамдарды алып келгенибиз өкмөт жашырын эмес. Мен парламент боюнча суроомо келсем, чынында эле буга чейин парламент чечим кабыл алганына карабастан, башкалар чечим кабыл алганына карабастан жоопкерчиликтин бардыгы президенттерге жүктөлдү. Акыркылардан алып карасак Атамбаевга, Жээнбековго дегендей. Анан албетте тарыхый чечимдер андан бешбетер президентке жүктөлөт. Ошол эле учурда парламенттин дагы ролун айта кетели, парламент канчалык бекем, канчалык көсөм, канчалык алдыны көрө билет дегендей. Сиз албетте балким кесиптештериңизге сын айткыңыз келбейттир, бирок ошол эле учурда бул парламент
өткөн парламенттен дагы сабатсыз, өткөн парламенттен дагы мокок болуп атат. Бул парламент бир нерселерге улуттуу маани бербей атат деген сындарга кандай карайсыздар? Мисалы, кемпирабад маселесинде талдап, анализдеп, мындай пикирин билдиргендер жок болуп атат. Тек гана жанагы кошомат айтуу менен алектенгендер көп болуп атат. Эми мурда караганда таасири аз, мурда караганда мокук дегендин объективдүү себеби бар да. Мурда биз парламенттик өлкө болчубуз. Парламенттин сөзү өтүмдүүрөөк болчу. Бир-эки фракция башчысы өкмөт мүчөсүнө же керек болсо министрдин орун басарына ишеним көрсөтпөсө алып койчу эле. Азыр ал заман кетти, өттү. Азыр эл журтубуз өзү добуш берди президенттик өлкө деп. Эми парламенттин ролу таасири бир топ төмөндөдү. Керек болсо чарбабызды азыр президенттин колунда, билесиз да. Ооба. Жанагы иш башкаруучубуз да ошол жака кеткен. Каражат маселеси бардык жагынан элечи. Ал жагы дагы бар. Анан экинчи жагы бизде мындай саясий партия деген институт түзүлө элек экен. Ошого макулсузбу? Макул. Бизде аты эле бар экен, заты жок экен. Мисалы кечээ улам шайлоолордо аты алмашып. Анан бул менен партия менен барып, тиги партия менен барып, баягы бир адам жалдагандай болуп калды да. Шайлоого барып бересиңби? Аты алмашып атат, талапкерлер алмашып атат. Анан башка өлкөлөрдө билесиз да, партиянын идеологиясы бар, программасы бар, стратегиясы бар. Адамдар ошого карап тандайт экен да. Кечээ мен германиялык бирөө менен сүйлөштүм. Эмне үчүн ишиңер жакшы? Меркельди кандай карайт десем, Меркельде сөз жок дейт. Эгерде Меркель ката кетирсе, анын партиясын айыптайт дейт, программасын айыптайт дейт. Ушу партияга, идеологиясына ишендик эле депчи. Эгер ушул нерсени түшүнбөй сайын бизде ушундай боло берет. Анан мен айтат элем, элибиз, журтубуз ушу добуш сатпаганды үйрөнсөк депчи. Анткени бүгүн добуш сата турган болсоң, эртең бир күн Кудай бетин ары кылсын, кандай гана чечимге болбосун макул болгонун карабай туруп кол көтөрө турган депутаттардын келип калган күчтүүлүгү экен да. Чындыгында. Ошого акылга, рухка, ниетке, даярдыкка карап, андайлар дагы бар, Кудайга шүгүр. Чын эле баса белгилеп кетели. Мисалы, кемпирабад маселеси боюнча эле, так конкреттүү мисал алсак, сизди шайлагандар, мына чечими ушул. Ал эми макул деп добуш бергендерди шайлагандардын чечими ошондой. Мен эми билесизби, эч кимди айыптай албайм, колунан кармабагандан кийин. Бирок бизде бар нерсе да жана кичине тыйын тыпырга, акчага алдан. Бул ушунчалык кош көңүлдүүлүк да. Бул мындай кийимди, костюмду сатсаң болот. Телефонду сат, кашыкты сат, бирок баягы намус менен мекенди сатпа деген эле сөз да бул. Анткени парламент бул эс ала турган же бир ойной турган жер эмес, эң маанилүү чечимдер ушул жактан өтөт. Эң маанилүү закондор. Закон деген коомдун карым катнашын, мамилелерин жөнгө сала турган эң башка документ. Ошол закон кандай болсо жашооңо ошого эле жараша болот. Ошон үчүн принципиалдуулук өтө маанилүү болот. Бирок кээде мындай болуп калат экен да. Бир үйдө 5 шайлоочу бар болсо, мисалы аларга 1000 сомдон сунуштаса же 3000 сомдон сунуштаса, 5000 же 15000 болуп калат экен дагы. Бул ошол үй бүлөнүн кадимкидей эле бир айлык бюджети болуп калат экен да. Анан турмушу шарты жакшы эместер айла жоктугунан алып койгон учурлар болот экен да. Ошондо шайлоодо биз айтып аттык. Ай, булар силерди 5 жолу, 10 жолу, 100 жолу алдап келген. Силер жок дегенде бир жолу алдап акчасын алгыла, бирок жүрөгүңөр менен шайлагыла депчи. Кээде балким ушундай да үгүт жүргүзгөнгө туура келет. Билбейм, мен акчасын албагыла деп элетем, анткени арам деген арам. Билесизби, арам дегенде береке болбойт. Береке деген эмне? Мисалы бирөө күнүгө 30 миңден табам дейт. Анан мен азамат экенсиң десем, бирок берекесин берсин экен, ошол 30 миң ден соолугума кетип атат. Азыр боорум ооруйт дейт да. Ошол эле жетпей калат, дарыга эле кетип атат дейт. Берекесин берсин, жакшылыкка буйрсун деген бир сөз бар да. Ошон үчүн арамдан тапкан нерсе жакшылыкка буйрушу кыйын да, мындай тешип чыгат деп кыргыз бекер айтпайт. Канча адалдан келаткан рызкынын эшигин жаап коет, ошого ишенели. Чубак ажеке бекер айткан эмес бул жөнүндө. Ошон үчүн Кудай буйрса элибиз, журтубуз жылдан жылга өсүп баратат. Бир деген айтайынбы? Кандай болсок ошондой эле парламент болобуз, ошондой эле башчылуу болобуз. Анткени билесиз да, тияктан булак түшүп, анан көл болсо тунук болот. Кыян түшүп, чалчыктан куралса ал ылай болот. Ошол булак биздин добуш да. Ошон үчүн бул маселеге өтө олуттуу караш керек. Бара-бара ушул партиялардын идеологиясы, багыты, платформасы түптөлмөй сайын, бир күн ага, бир күн буга. Эмне көп, эми Кыргызстан деген атты кошуп алып эле уруп атпайсызбы, урдуруп атпайсызбы? Чын эле анын үстүнө азыр эми эл өкмөттүн
жардам менен жашообузду тыңдайбыз деп ишенбей калгандар көп болду. Ошон үчүн өз жашоосун өзү тыңдап, мына көпчүлүгү Орусиядан тапкан кирешеси менен оокат кылып атат. Айылга барган сайын байкайм. Жакшы тың, короо үйлөр көбөйгөнүн, 2 кабаттуу үйлөр көбөйүп баратканын байкайм да. Анан рас жашообуз оңолуп баратса, курсагыбыз тамакка тоюп, кийимибиз бүтөлүп, мындай эс алганга, балдарды окутканга акчабыз болуп аткандан кийин дагы бирөөнүн 1000 сомун тилеп, ошол үчүн 1000 сом берсең гана добуш берем деген ой жүгүртүүнү ошол алып салсак абдан жакшы болгон турат. Эми албетте шайлоого чейин дагы, кийинки шайлоого чейин дагы далай мындай үгүттөрдү жүргүзөбүз. Негизинен заман оңолсо экен, ошого биз таасир этсек экен деген ой болуп атат да. Убактыңызды бөлүп бизге келип маек курганыңызга чоң рахмат. Урматтуу биздин көрөрман, биздин студияда Жогорку Кеңештин депутаты, Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков болду. Биз бүгүнкү күндөгү актуалдуу темалардын бири бул чек араны тактоо, анын ичинде кемпир абад маселеси боюнча сүйлөштүк. Андан сырткары дагы жоопкерчилик, президенттин, парламенттин жоопкерчилиги, элдин жоопкерчилиги тууралуу кеп кылдык. Биздин видеобузду көрүңүз, комментарий жазыңыз, тууган уругуңузга бөлүшүңүз. Анан албетте каналыбызга катталыңыз. Менин аты жөнүм Али Токтакунов. Эмкиде көрүшкөнчө.